Балдарга крешки дейсиңер го, мына крешки күйгөн насаңыздар. Буларды короче. Номер 13 округтагы шайлоо жокко чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 13 округтагы бизге 8 жол жарашпайт экен. Арзанды эле алып жештин кереги жок. Балдарга алып бербейли болчу. Лизингке жыттан атат. Эсеч. Азыр жок. Ишенбей биз Арзан деп кылдык жеп эле, көрдүк эле. Укабыз жеп келген экен, азыр башка шабалатын башка бир чаап, мына алып коет. Алачы бул не жакшылыгы? Адам карасаң, резинка чуңан. Жебегиле, балдарга не советую, короче, жегизбегиле ушул. Кайсы нерселерди. Ушундай нерселердин оору көп пайда болуп атат, атасың го өзүңөр деле. Жегизбегиле кызым. Allah, мынаны карай. Муну аял кишкен да. Эмедегичи? Чыга койуп турду. Страшный болду казак. Муну аял кишкен, аркы. Ана бир нерсе болду, барып жардам берип коюшкан. Allah. Ушул жер жаман опасный болуп атат да. Чыгышка. Начал. Сол бияктан чыкты, нарактан аркы прямой келди. Мынаны караңчы. Бул беркиде аял кишкен. Бул адамдарга бир нерсе болду. Каям келди сразу. Ауди. Eshik qoldi. Номер 13 округтагы шайлоо жокко чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 13 округтагы шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарды. БШКнын жыйынында жасалган баяндамада бул округта шайлоо күнү одоно мыйзам бузуулар катталганы айтылды. В день голосования со стороны представителей кандидатов были установлены камеры, где представители кандидатов фиксировали и велся контроль над избирателем, как он проходил идентификацию, где у нас на мониторе отображается прохождение идентификации. Потом за избирателем велся контроль, как он после прохождения идентификации брал избирательный бюллетень, проходил в кабину и до момента опускания его избирательного бюллетеня в автоматическую считывающую урну. Жыйында номер 13 округ боюнча жарандардан кайрылуулар келип түшкөнү белгиленип, ошондой эле интернетте да добуш сатып алуу, добуш берүү купуялуулугун бузуу, шайлоочуларды көзөмөлгө алуу тууралуу видео сүрөттөр тараганы да эске салынды. Буга байланыштуу тилкелердеги байкоочу камералар текшерилип, талапкерлердин өкүлдөрү 35 тилкеде камера орноткону аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында баяндама жасаган мекеменин шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Махабат Кожокеева шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга жана БШК жөнүндө мыйзамдын беренелерине таянып, 13 округтагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну жана шайлоонун жокко чыгышына себепчи болгон 14 талапкерди шайлоодон четтетүүнү сунуштады. БШКнын 11 мүчөсү бул сунушту колдоду. Эми номер 13 округ боюнча талапкерлигин койгондор Жогорку Кеңештин 8-чакырылышына кайра шайлоого катыша албайт. Бирок алар БШКнын чечими менен макул эмес болсо, сотко доо арыз менен кайрыла алышат. 13 округта шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык эң көп добушту экс депутаттар Бактыбек Сыдыков жана Айбек Алтынбеков алган. Ал эми квота боюнча Айгүл Карабекова алдыга чыккан. Ушул округтан шайлоого экс депутаттар Талант Мамытов жана Мейкимбек Апталиев да катышкан. Бизге 8 жол жарашпайт экен. Бул жерде карасаңыздар. Ушул жерде ак түтүндөрү өтө көп кырсык катталып атат.
скорый чакырылды. Адамдар жакшы, орто абалда. Бирок бул жерде карасаңар. Көрдүңүздөр да туугандар. Жол белгине карап айдаганды үйрөнбөй сайын ушундай кырсыктан башыбыз чыкпайт. Ушундай кырсыктар күндө катталып жатат. Ошон үчүн ар дайым эскертип келебиз. Жол эрежесин сактаңыздар. Сиздердин бир эле катачылыгыңыздар ушундай чоң кырсык алып келет, адамдын өмүрүнө коркунуч алып келет. Бул көчөдө Муминова көчөсү менен Абай Кунанбаев көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерге сөзсүз түрдө светофор коюш керек болуп калыптыр. Себеби акыркы күндөрү ушул жердеги кырсыктар өтө көбөйүп кетти. Жолго жаңы асфальттар басылып, айдоочуларыбыз да катуу ылдамдыкта айдап, жол эрежесине сактабай, жол белгилерге карабай айдаган үчүн кырсыктар акыркы күндөрү көп катталып жатат. Ар дайым сак болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.